Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Азыр мындай адамдарга өлүм жазасы кириш керекпи же болбосо кереги жокпу талкуу болуп жаткан учуру. Андыктан биз дагы талкууга өзүбүздүн оюбузду болгон окуядан алынган тасма менен кошолу. Даяр болуп калсаңыздар баштадык. 1983 Алясканын Анкоридж аймагы. 23 жаштагы Синди Полсон деген кыз мейманканалардын бөлмөлөрүнүн бирине кире качып, эшикти жаап алып эч кимди киргизбей, ал мени өлтүрөт деп эле кыйкыра берет. Бир мезгилде ал жерге тартип сакчы келип эшикти бузуп кирип, кыздын колунда кишен бар экендигин көрүп, аны сооротуп ооруканага жеткирип, маселени кыздын оозунан уга баштайт. Синдинин айтымында аны Роберт Хэнсон деген адам урдап кетип, зордук зомбулук көрсөтүп, андан соң өлтүрүүгө аракет кылып жаткан мезгилде Синди качып кетиптир. Бирок эмнегедир Синдиден сурак алган тергөөчүлөр анын сөзүнө такыр ишенишкен жок. Анткени 23 жаштагы каарманыбыз буга чейин сойку болуп иштегендиктен мени зордуктады деген сөзүн олуттуу кабыл алышпай, анан дагы Синди айыптап жаткан Роберт Хэнсонду күнөөкөр катары көрүшкөн жок. Анткени Роберт Хэнсон окуя болгон учурда эки досум менен болдум деп эки досу дагы бул нерсени тастыктап, анан дагы Роберттин үй бүлөсү бала чакасы бар болгондуктан ал жакшы адам мындай ишти кылуусу мүмкүн эмес деп эч кандай кылмыш ишин ачышкан жок. Обан жана Каспий KZ жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой.о аркылуу Каспий KZ'ге телефон номери боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой.о аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой.о же Каспий KZ гана керек. Барына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой.о Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Мындан соң кадр алмашып биз ФБРдин тыңчысы Джек Халкапты көрөбүз. Ага коңгуроо келип, Джек дароо эле жумушуна жөнөп, көздөгөн жерине учак менен барса, ал жерде киши колдуу болуп өлтүрүлүп көмүлгөн кыздын денесин табышыптыр. Көрсө буга чейин ал аймакта көптөгөн кыздар жоголуп, бирок алардын изи такыр табылбай, азыркы табылган сөйөк жоголгон кыздардын бири экендиги аныкталат. Эң эле кызыгы сөйөк аябай алыс унаа менен дээрлик бара албай турган жерде экендиги таң калтырды. Ал эле эмес, бир мезгилде Джектин колуна буга чейин зордулгон Синди Полсон тууралуу дагы кагаздар келет. Анткени аны мейманканадан тапкан тартип сакчы Глен Флоуд кыздын сөзүнө эч ким ишенбей жаткандыктан маселе тереңирээк изилденсин деп кагаздарды өйдө тарапка жөнөтүп жибериптир. Синдинин ишин изилдеп баштаган Джек Роберт Хэнсон тууралуу маалымат чогултуп, ал адам 1971 жылы зордуктоо кылмыш иши менен 5 жылга камалып, бирок 3 айдан кийин чыгып кеткендиги белгилүү болот. Сыягы аларда деле коррупцияга баткан соттор бар окшойт. Ошондуктан каарманыбыз буга чейин жоголгон 8 кыздын эч кандай изин таппай, биз буга чейин Роберт Хэнсонду эмне үчүн текшерген эмеспиз деп кесиптештерине суроо сала баштайт. Ошондуктан каарманыбыз Синди Полсонду таап, анын өзү менен сүйлөшүп толук маалымат алууну каалады. Бирок Синдини табыш оңой олтон турбай, анын кайда экендигин такыр эле билбей, бактыга жараша бир күнү Синди каарманыбызга өзү келиптир. Биз ушул жерде Синди чындыгында 23 эмес 18 жаштагы кыз экендигин билебиз. Көрсө ал аягы суюктук иштерди кылгандыктан өзүнүн жашын чоңойтуп коет экен. Кандай болбосун Синди башынан өткөн окуянын бардыгын каарманыбызга айтып бере баштайт. Роберт Хэнсон Синдиге зордук зомбулук көрсөтүп жаткан мезгилде буга чейин бул жерде сага окшогон 7 кыз болгон. Ошондуктан менден бошотуңуз деп суранбай эле кой, эч пайдасы жок. Мен азыр сени Токойдогу үйүмө алып барып сүрөткө тартам деп эшикке чыгып учагын оңдоп жаткан мезгилде Синди терезеден чыгып качып кеткенге жетишиптир. Джекке Синдинин берген маалыматтары аябай эле пайдалуу болду окшойт. Анткени ал буга чейин жоголгон 8 кызды табуу менен алектенип жүргөн болчу. Ошондуктан каарманыбыз Синдиден алган маалыматтарын колдонуп кесиптештери менен биргеликте иш алып барып, буга чейин жоголгон кыздардын бардыгына бир гана адам күнөөлүү деген ойду сала баштайт. Ошол убакта кадр алмашып биз шаардагы көз айнекчен Бобби деген адам менен таанышабыз. Бул адам бактылуу үй бүлөнүн атасы, анан дагы шириндиктерди саткан ашкананын кожоюну болчу. Ошондуктан аны көпчүлүгү таанышып, Бобби бардыгы менен учурашып жүрөт эле. Бирок мындай зөөкүрлөрдүн сыртынан эч нерсе билинбейт турбайбы? Анткени Боббинин үй бүлөсү башка жака кеткен мезгилде кыздардын бирин урдап келип, үйүндөгү жертөлөгө мойнунан чынжыр байлап таңып салат. Анда кармалган кыз көзүнө жаш алып Боббиден мени кое бериңизчи деп суранып, Бобби кызга боору оорубай, тескерисинче жасап жаткан иши өзүнө аябай эле жагып жаткандай көрүндү. Анткени ал кызды унаасы менен учактар токтогон жерге алып барып, тапанчасы менен кыйкырсаң өлтүрүп коем деп коркутуп учагына салып, Алясканын алыскы тоолоруна барып учагы менен конот. Мындан соң Бобби кызды Токойго алып барып кой берип жиберди. Бирок анын максаты кызды боштондукка чыгаруу эмес, анын артынан аңчылык кылуу экен. Бобби мылтыгын көтөрүп алып чуркап бара жаткан кыздын артынан жөнөп, бир мезгилде кызга таамай атып, ошол жерде өлтүрүп салат. Бул убакта ФБРдин тыңчылары мындан бир нече ай мурда жоголгон кыздын денесин табышып,
Буга чейин маалымат алышкандай Роберт Хэнсондун үйүн тинтүүгө аракет кыла башташат. Бирок аларда түздөн түз Робертти айыптаганга эч кандай далил жок болгондуктан бири-бири менен кеңешип кандай жолго барабыз деп баштары катай баштайт. Бул убакта Синди түнкү эс алуучу жайлардын биринде бийчи болуп иштеп баштаган болчу. Ал катардагы күндөрдүн биринде өз жумушун аткара баштап, ал жерден биз буга чейин Бобби деп тааныган адамды көрүп жүрөгү түшүп эле ыйлай баштады. Көрсө Синди айтып жаткан Роберт Хэнсон так эле ушул Бобби экен. Синдини көргөн Бобби дагы ал жактан чыгып кетип үйүнө барып эмне кылышын билбей, эми кылмыш ишим ачылып калабы деп ойго чөмүлө баштайт. Көрсө бул зөөкүрдүн кадимкидей эле аялы жана бир баласы, бир кызы бар экен. Ал чындыгында эмне иш кылып жүргөндүгү билинбей үй бүлөсүнүн көзүндө эң мыкты ата болчу. Привет. Зачем тебе она? Я лучше, я много не возьму. Бобби түн кезип Синдини тапканга аракет кылып, бул убакта ФБРдин тыңчылары дагы Синдини издешип, Джектин Синдиге дагы суроолору пайда болгондуктан аны табуунун аракетин көрө баштаптыр. Синди болсо бул убакта аны өлтүрүүгө аракет кылган адамды көргөндөн кийин кимге ишенишин билбей, өтө көп дары ичип өзүн өзү өлтүрүүгө аракет кыла баштайт. Бирок бактыга жараша Джек аны таап ооруканага жеткиргенге жетишет. Каарманыбыз Синдини ишендирип, сен эчтекеден коркпой эле койсоң болот, мен сени толугу менен коргоого аламын. Бирок биз азыр Роберт Хэнсонго каршы эч кандай далил таппай жатабыз. Эгер биз ишти сотко өткөрсөк, сен ага каршы күбөлүккө өтөсүнбү десе, Синди макулдугун берип, эгер мени коргоого алсаңыз, мен бардыгына даярмын деп каарманыбызды ишендирет. Бул убакта Бобби атыккан Роберт Хэнсон Синдини таба албастыгын түшүнүп, адамдардын бирине акча сунуштап кызды таап берүүсүн суранат. Анан дагы үйүнө барып, буга чейин канча кылмыш кылса ар бир кыздын бирден буюмдарын алып алган экен. Ошондуктан ал буюмдарды алып издерди жашыруу үчүн алыска бекитип, Синдинин айынан кылмыш иштерим ачылып калбасын деп издерди жашыруунун аракетин көрө баштайт. ФБРдин тыңчылары болсо прокуратура менен сүйлөшүп, кылмышкер так эле Роберт Хэнсон экендигин айтышып, бирок анын үйүн тинткенге эч кандай далилибиз жок. Бир гана далилибиз ал камсыздандыруунун акчасын төлөбөй койгон экен, ошону шылтоо кылып үйүн текшеришибиз керек. Мен ишенип турамын, анын үйүнөн сөзсүз адам өлтүрүүгө бир далил табабыз. Бизге бир мүмкүнчүлүк бериңиз десе, прокуратуранын жумушчусу толук чечимге келе албай жаткан. Бирок акыр аягы каармандарыбызда Роберт Хэнсонду суракка чакырып, анын үйүн тинтүүгө алганга мүмкүнчүлүк болуп, Джек Робертти суракка алып жатканда башка кесиптештери анын үйүн тинте башташты. Анда Роберт суракта катуу туруп, мен эч качан адам өлтүргөн эмесмин деп айтып, Джек буга чейинки жоголгон кыздар тууралуу айтса, Роберт бирөөсүн дагы мойнуна алган жок. Өкүнүчтүүсү, Роберттин үйүн тинтүүгө алгандар ал жактан кылмышка тиешелүү эч бир нерсе таба алышпай, каармандарыбыз айласы кетип кандай кыймыл кылышын дагы билбей калышат. Бирок кандай болбосун, Джек Робертти Синдинин үстүнөн зордук зомбулук көрсөткөндүгү үчүн камакка алат. Мындан соң ал Роберттин үйүнө өзү барып кесиптештери менен сүйлөшүп, ооба, силер бүгүн кечке издеп эчтеке таппадыңар, бирок сураныч дагы бир аракет кылалы, жакшылап тинтип көрөлү деп аракеттерин күчөтө башташты. Мы нашли потайную дверь, вам стоит взглянуть. Ошентип каармандарыбыздын иш аракетинен майнап чыгып, алар шыпта жашырылган мылтыкты табышат. Бул мылтыкка буга чейин кыздар атылып өлтүрүлгөн октор түшөт болчу. Ошондуктан каармандарыбыз ийгиликке жеттик деп ойлошуп, бирок ал мылтыкта эч кандай колдун изи болбогондуктан Роберт Хэнсонго адам өлтүрүү боюнча кылмыш ишин ача албай коюшат. Ошол мезгилде Джекке кесиптештеринин бири, биз тинтүү учурунда бул картаны таптык деп каарманыбызга картаны алып келип берет. Картанын 20дан ашык жеринде чийилген белгилер бар экен. Эң эле кызыгы, каармандарыбыз буга чейин кыздардын сөөктөрүн тапкан жерлер Роберттин тапкан үйүндөгү картада дагы белги болуп чийилип туруптур. Сыягы зөөкүр бул картага кыздарды көмгөн жерлерин белгилеп койгон окшойт. Джек Роберт Хэнсонду дагы бир жолу суракка алып, сен бизден качып кетем деп ойлодуң окшойт. Эми сен эч качан эркиндикке чыкпайсың, анткени бул картага сен өлтүргөн жерлериңди белгилеп коюпсуң го. Мына мен сенин чыныгы жүзүңдү ачтым десе, ошол мезгилде Роберттин жини келип, ызы чууга түшүп чындыктын билингендигин өзү эле байкатып алат. Ал эле эмес, бир мезгилде ал жерге Синди кирип келсе, бардыгы сенин айыңдан болду, мен сени ошондо эле өлтүрүп коюшум керек болчу деген сөзүн айтып алды. Ошентип Роберт Хэнсондун бети ачылып, ал 17 кызды уурдап, зордуктап өлтүргөндүгүн мойнуна алып, буга чейин картада белгиленген жерлерге барып, ал жерден 11 сөөктү табышат. Ал эле эмес, Роберт Хэнсон кээ бир учурда зордуктап тирүүлөй кой берип дагы жиберчү экен. Ал соттун чечими менен 461 жылга ага кошулуп өмүр бою эркинен ажыратылат. Синди болсо каарманыбыз Джекке ыраазычылыгын билдирип жаңы жашоо баштап, азыркы учурда бактылуу үй бүлөдө 3 баланын энеси болуп жашап жаткан учуру. Джекке болсо аялы келип, мен ушуга чейин сенин ишиңди аябай жаман көрчүмүн. Бирок мен түшүндүм, сен кылмышкерди таап көптөгөн өмүрлөрдү сактап калдың. Ошондуктан мындан кийин сага колдоо гана көрсөтөм деп каарманыбыздын көңүлүн көтөрөт. Биз тасманын аягында Роберт Хэнсондун колунан каза тапкан кыздардын сүрөттөрүн көрөбүз. Ушул жерде айтып кетүүчү учур, мындай зөөкүрлөр өкүнүчтүүсү бизде дагы бар экен. Алардын жасаган кылмышын укканда буларга өлүм жазасы деле аздык кылат го деп ойлойсуң. Анткени өзү үй бүлөлүү бала чакалуу болуп туруп, бирөөнүн баласына зордук зомбулук көрсөткөн эмне деген айванчылык. Эми кандай болбосун, чечим жогору тараптан туура жакка кабыл алынар. Андыктан достор, бүгүн биз тасмабызды аяктап коштошо берели. Анда эмесе кийинки тасмада жолугушканча ден соолукту жакшы карап, өлкөбүздө жаман жаңылыктар азайып, тынчтык гана болсун.